Assalamu alaikum, урматтуу Музтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүн Чүй областына караштуу Москва районунун Петровка айылындабыз. Бүгүн сиздерге сыны келишкен улактын аттарын чыгарабыз. Улактын аттарын Илимбек мырза тааныштырат. Алейкум салам. Амансызбы? Аманчылык, келеңиз биз жака. Куш келипсиздер. Келдик, чоң рахмат. Музтуу каналына биз өзүбүздүн аттарын тартып алайын дедик эле. Жакшы. Канча ат чыгарасыз бүгүн? Кааласа 5 ат чыгат. 5 ат чыгат. Баары улактын аттары, көгөрү. Улактын аттары. Жакшы. Тамай жакшы аттар. Жакшы. Анда баштасак, бүгүнкү чыгарылышта. Бул биринчи атыңыз окшойт, э? Бул биринчи ат. Муну Кайман аты Буян. Жазга алтасы. Өзүбүздүн чүйдүн жылкысы, өзүбүздүн бейлердин балдары. Карабайыр. Улагы барбы? Улагы жакшы. Тамай. 5-5. Көгөрү. Дагы теке улак, торпок улак баарына чабылган. 2017-жылы, жок 2019-жылы Сары Өзөн командасы, ошо жок Сары Өзөн эмес, Аксу командасы эмеге Ысык көлгө алып барып ойнотобуз деп алып барып анан бирөө жарым ошо кичине бир нерсе болсо төлөйсүңөр деп койгон экен, чабылбай калган. Улагы жакшы. 5-5 теке улак, торпок улак баарына. Байгелерди уткан ат экен да? Байгеси кой эми азырынча эмелер жок, бирок эмелери жакшы мындай результаттары. Жеп ичиши кандай? Жеп ичиши мына сыртында көрүнүп турат. Ал азыр бул суутулганбы? Жок, бул учурда азыр суутулуп атат, бир 10 күндөн ашып калды, 20 күндөй болду, минип атабыз. Жакшы. Нары бери бастырып көрсөк болот азыр, э? Болот. Басыгында ошо кичине кой жоргосу бар. Мына билинип атат. Аяк күлүк ат, жакшы чуркайт. Ылдам экен, э? Ылдам ат өзү да. Үстү кандай? Үстү топ да, диван да. Оозу? Оозу элпек жакшы. Баш элпек дейт, э, оозу. Жакшы. Бийиктиги канча бунун? Бийиктиги 1.60-тын ар жак бер жагы бир плюс-минус 2 сантиметр болуп калат. Точно ченеген эмес. Үйүргө коюлган болгон эмеспи? Үйүргө вообще коюлган эмес, ручной коюлду бир жолу. Так үйүр көргөн эмес. Жакшы. Эми эң кызыгы биздин каналда алуучуларга баасын айтсаңыз. Бунун баасы жакын эле $3,500. 3,5 миң деп койдуңуз, э? Кардарлар болсо, кеметсе балашуулар, содалашуу болот, минип көрсүн, багып. Жакшы, мына урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, баасын да уктуңуздар, маалыматын да уктуңуздар, мүнөздөмөсүн дагы айтып берди Илим мырза. Биз чыгарылышты улантабыз, андан ары. Немесе номер 2 кезектеги. Бул атыңыз жөнүндө мүнөздөмө берсеңиз. 5 кашка экен, э? Бул аттын Кайман аты Кайтпас. Жазга 3 асы, азыр 2 асы. Бул да ошо улактарга чабып жүрөт. Быйыл субай кайтарып келди жайлоодон үйүргө. Үйүрү бар экен бунун, э? Үйүрү ошо эми субай кайтарып келди, анан пулунга эмесин билбейм. Жайлоодон келгенден кийин эле багып эле көргөн жок, токо улакка чабып атабыз. 5-5, аламан, тайгазан бардык эле немесине чабыла берет. Чүйүский улак аламанга, торпок улакка да чабылып атат. Жеши, ичиши жакшы. Жакшы. Бою 1.62-1.63 чыгып бар. Колу таза. Бартыкта эле. Айыбы жок, э? Айыбы жок эми. Өзүнүн карабайыр окшойт, э? Бул жаңы эле биринчи чыккан неме менен линиясы бир, бул да өзүбүздүн неме. Өзүбүздүн бейлерден. Жакшы. Бунда бир ар бери чабып көрсөңүз, э? Озун чабып көрчү. Бул да жеңил учкай агат. Азыр суутулганбы бул же? Бул суутулган, буну любой жерге чабып даяр. Даяр, өзүбүз эле чабып атабыз. Жакшы, мына урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Туңуздар суутулуп, улакка, көкбөрүгө даяр экен. Алып чапсаңыздар болот экен. 5-5ке, аламанга, торпок улак чаба берсе болот, любой улакка чабып атабыз өзүбүз элечи. Жакшы, эми баасын канча деп койдуңуз? Бунун баасы $4,000. Эми содалашуу болуп, айтылган баасына сатылган нерсе чыгачак. Ооба. Жакшы, келип колуңузду кармап баалашса, арзан сураган адам алат деп коет да. Жакшы. Чылоолордун өзүнөн коюшат нерсесине. Чылоолордун да тартайлы.
чыгарылышты улантабыз. Анда кийинки атка орун берсек, Мына урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыштын эң бир сындуу аттарынын бири. Бул ат жөнүндө Бул аттын аты Кайман атты, ошо самурай деп коюлган. Мага чейин ошо самурай деп эметилген. Бул аттын жашы 3 асый, жазга 4 асый. Бул 5-5тин аты. Лигада Алам Үдүн командасында ойногон. 31 августта президенттик кубогунда. былтыркы жылы ойноду. Былтыркы жылы 2021 ойноду. Анан ага чейин да могул жакта ошо эмелерде айылдык эмелерде катышып жүргөн ат. Эми ал Алам Үдүн командасында ойногондо позициясы башка болчу, баандай чабуулчу болуп. Анан буну ошо азыр чүйдүн балдарында жүрдү эле, чүйдүн балдары чабып үйрөтүп, жекеме-жекеге дагы жакшы тарбиялап коюптур. Аба ортого чыккан. Жекеме-жеке бири-бириге дагы. Бири-бириге дагы катуу жатат. Кайгазанга тамай сайлап. Тапшырган ат үйрөтүлгөн. Өзүнө эле кара байыр окшойт, Бул өзүнүн ошо таза кара байыр, чүй жылкысы. Жакшы. Жеп ичиши кандай бунун? Жеп ичиши дагы жакшы жейт. Бунун баягы просто ошо чүйдүн балдары үйрөтүп атканда эми жакшы катыраак чабып эметип, жемин жеткире албаптыр азыр. Бир жумадан бери ушу усиленно аткорумга киргиздим. Нече багып атам. Азыр суутулду экен деги, Азыр деле даяр негизи. Просто ошо азыр усиленно жемдеп эметип багып карап атам. Жакшы, бир бул жака басырып койсоңуз. Жакшы, мына 5-5ке кызыккан урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, урматтуу сайыпкерлер, сиздер үчүн лигада ойногон ат экен. Жекеге даярдалган. Bunun жашы канчада? Bunun жашы 3 асый. 3 асый. Жазга 4 асый. Жаш экен, э? Жаш жеңил жетпи. Ортого да жакшы жатат. Кайгазанга бандай туштап койсо эле кетти да өзү үчүн. 5-5ке баа жаңы кызыгы үйрөнөм дегендерди мисалы үйрөтөт. Баасын канча деп койдуңуз буга? Бунун баасы мындай жакын эле жери. Бул негизи бул аттар кымбат болуш керек эми, баандай эме асманда аспай эле коюм, $5000. Эми бул жерде айтылган аттардын баардыгы баягы өнөрүнө жараша, өзүнүн эмесине жараша эле коюлду. Эми айрым адамдарга кымбат болушу мүмкүн, бирок атты түшүнгөн минген адамга жөндүү баа негизи. Жакшы, мына баасын да жөндүү койдум дейт. Өздөрүңүздө уктуңуздар, байланышып, баалашып көрүңүздөр. Тартайын. Анда чыгарылыштын кийинки номер деген атка орун берсек. Ли мырза, бул атыңыз жөнүндө өздөмө берсеңиз? Бул аттын теги өзү Россиядан келген. Негизи ошол получак менен бирден каргындашкан, бирок өзү жеңил жетип атат. Толукка чабылып атат учурда. Мына билинип турат, жоондугу, э? Жоондугу ошол получак, бирок жеңил чуркайт. Жашы 4 асый, жазга 5. Жеп ичиши кандай? Жеп ичиши бунуку да сыртында. Мына кече 29-унда немеде чоң улак болду го. Аэропортто. Аэропортто ошол улакта кече чабылды, мисалы ортого кирип жакшы дододо турду. Мына бутум ошол жерден тебелетип келиптир. Мына улакка чабылып жүргөн атты биздин көрүүчүлөр билет, э? Атактарынан эч. Жеп ичиши, такасы, кароосу. Жылоосун да көрсөтүп коюңуз. Бастырып эметип көргөзсөң, аслында 3 жолу, 4 жолу чабабыз бар. Өзүбүздүн эмеде айылда, башка айылдарга барып, кече ошо аэропортко барып чабылып келди. Мисалы кече аэропортто кечке баа чабылып топтун ичинде жүрдү. Аттын настроениясы жакшы да, баа өзүнүн этип жүрүшүчү. Улактан кийин баягы бойго түшкөн, бокска түшкөн боксердей болуп, э? Баандай вообще эметкен эмес, жеңил, чуркашы да жакшы. Нары карап бир чапсаң. Жашы канча дедиңиз бунун? Бунун жашы 4 асый. 4 асый. Жазга 5. Бул Россия. Суутулуп даяр. Бул суутулган даярат. Мына урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, кече улак чабылды дейт. Жеп ичишинде айып жок дейт. Кемчилдиги жок эч, э? Кемчилдиги жок. Жакшы, баасын канча деп койдуңуз? Бунун баасы 500 000. 500 000. Алам деген кардар болсо келип, минип, чабып көрсүн, улакка салып. Гаранча. Үйүргө коюлган бул? Бул үйүрдөн келди быйыл, как раз ошону айтап эметпепмин. 30 канча бээ токтотуп келди да. Өзгөндө жүрдү үйүрдө.
Жакшы, колун тиштебейт, Колун тиштебейт, үйүрү да күчтүү. Жакшы. Мына үйүрү 5-5 улак баарысы бар экен бул. Ич аламан улакка да чалыптыр. Баасын да уктуңуздар. Байланышыңыздар, астыда турган номерлерге баалашыңыздар. Анда кезекке мына биздин чыгарылыштын 5-номердеги атка орун берсек. Или мырза, бул атыңыз жөнүндө мүнөздөмө берсеңиз. Бул ат теги Россиядан келген. Россиянын Чита шаарынан келген. 2 асы учурда. Азыр ошо улактарга чабылып атат, торпо улак, теке улактарга. Ат уч каяк күлүк ат. Жакшы. Жоош караганга жеңил жерпик повороттор жакшы. Жаш бала минсе деле болот сиңиз, Жаш бала минсе деле болот, бирок түшүп калат да, андай негизи чоңураак эмелер минсе. Бунун улагы барбы? Улагы бар бунун. Любой жыйынга салып көрүшсүң. Үйүрүч? Үйүрү да бар. Былтыр бул да үйүрдө жүрдүлөр, ошо үйүрдөн кармоо алышты. Жебичи кандай? Жебичи жакшы. Өтө жакшы. Жакшы, мына. Жеңил жеп бар бул дагы. Жок, кызыгындар татайлы. Чоосун дагы. Үстүнө минсең эле чуркайм деп туйлап турат да. Үстү кандай? Үстү өзүнө жарашат. Кандай десем, жакшы да үстү, мисалы мактагандай болбойн эми. Бул суутуп даяр турат. Бул суутулган даяр. Буну чабып атабыз учурда. Бир ары берип чаап көрбөйсүзбү? Мына урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, 5-5 улактын аты экен, үйүрү бар деди. Бийиктиги канча чыгып калат мунун? Суутулуп даяр экен. Алып эле улакка бөргө чапсаңыз болот экен. Мырза, бийиктиги 1.59, 1.58. Повороттору да жакшы. Бросы да жакшы экен. Жакшы, эми баасын канча деп койдуңуз? Бунун баасы 300 миң. 300 миң, Түш берем жакшы эле. Жакшы, мына баасы жеткиликтүү. 300 миң деди. Казыгын да тартып коелу. Жакшы, мына урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, урматтуу туугандар, сиздерди бүгүнкү сындуу аттар менен тааныштырдык. Астыда турган номерлер менен байланышыңыздар. Илим мырза менен баалашыңыздар, келип минип көрүңүздөр. Минип көрүшсүн, чабышсын. Чаап көрүңүздөр. Баалашабыздар. Байкыган баасында эч качан сатылган эмес, аз сураган алат. Ошо уктуңуздар, мына ат үстүндө болуңуздар, оорубаңыздар, тынч болуңуздар.